Instagram'dan функциялары менен таанышабыз. Instagram'га киресиздер дагы. Эгерде Instagram'да бизнес алып барам десеңиз, анда бизнес аккаунтка айландырышыңыз керек баракчаңызды. Ал үчүн редактирование дегенге киресиз дагы. Мен бизнес аккаунтка өткөндүктөн ал жазуу чыкпайт да. Мына настройка личной информации дегендин үстүндө дагы жазуу болот. Ушундай көп жазуу болот. Ошону бассаңыздар 4 этап чыгат да. Ошо пропустить кыла берсеңиздер, анан категориялар келип чыгат. Категория деген жерге сиздер өзүңүздөргө ылайыктуу категорияны тандайсыздар. Эгер блогер болом десеңиз, анда блогер дегенди магазиниңиз бар болсо, одежда, кийим саткан магазиниңиз болсо, инста магазиниңиз, анда одежда бренд дегенди тандайсыз. Жазуучу болсоңуз писатель, товар услуга, ушундай ар түрдүү эме бар да. Рестораныңыз болсо ресторан дегенди тандап коесуз дагы. Рестораныңыз жөнүндөгү маалыматтарды киргизип турасыз. Ошол сыяктуу брендиңиз кайсы тармакта болсо, ошол категорияны тандап аласыз. Эгер сиздин категория жок болсо, анда издейсиз. Мисалы, бизнес деп жазсаңыз, бизнес тараптын бизнес консультант, биз бизнес консультант дегенди тандап коебуз. Муну басасыз дагы птичканы басып коесуз. Мынакей мына жерде категория деген жерде бизнес консультант деп турат. Кайра көп птичканы бассаңыздар ошого өзгөрүп калат. Эми караңыздар, мына жерде сиздер кайсыл жерден чыгат ал бизнес аккаунт? Мынакей бизнес консультант деп мына жерде турат. Сиз кайсы категорияны тандасаңыз, ошол жерден көрүнүп турат. Анан мына жерде сиз публикацияларды киргизесиз. Постторду, видеолорду, сторис тартасыз, ошолордун баардыгы ушул жерде жазылат. Ушул жерге түшөт да. Ал эми мына жер сизге катталган адамдар, сиздин подписчиктериңиз ушул жерде болот. Ал эми мына жер сиз кимдерге катталдыңыз эле, ошол жерди көрсөтүп турат да. Сиз катталган адамдар, ал жерчи подпискиге. Анан мына жер кызыл болуп калат го, тоголок болуп. Сиз сторис киргизсеңиз ошол жерге чыгат да. Мына жер актуальный деп коет мынаны. Бул актуальный вечный сторис деп коет. Сиздер керектүү постторуңуздарды, публикацияларыңыздарды ушул жерге сактап койсоңуздар, бул жерде дайыма сакталып турат да, жоголуп кетпей. Сизге келген адам сиздин баракчаңызда, сиздин постуңуздун ар бир публикацияңызды окуп чыгыштан зеригет да. Кээ бир адамдар окуп чыкпайт. Ошон үчүн сразу көзүнө урунсун деп керектүү нерселерди, кайсы нерсени ошол сизге келген катталуучу сразу билишин кааласаңыз, анда мына ушул актуальныйга киргизип койсоңуз, ошол сиз менен таанышкан адам ошо актуальныйдан карап эле сизди таанып алат да. Эми мына жер мыналардын баарын түшүндүрүп берем. Мыналардын баарын мына жер ушулардын баарын түшүндүрүп берем. Мына үйдү бассаңыздар, бул жерде мындай лентада публикациялар чыгат, ар адамдын публикациялары. Поиск дегенди бассаңыздар, бул жерде мындай эмелер чыгат. Адамдардын публикациялары чыгат. Видео контент, фото, көбүнчө видеолор чыгат да. Анан поискке кирип, өзүңүздөр кимди издесеңиздер ошол жерге жазсаңыздар болот. Логиндерди жазсаңыз, мисалы, мындай кылып жазсаңыз, адамдар чыга берет. Ушул жерден поиск кылып издейсиздер өзүңүздөргө. Мына плюсту бассаңыздар, сиздер немени киргизесиздер да. Опубликовать, история, прямой эфир, ушулардын баарын немеге киргизесиздер. Плюсту бассаңыздар, ушунун баары эме болот. Мына жерде жүрөкчөдө сизге кимдер жүрөкчөнү басты, лайк басты, кимдер комментарий жазды, ошонун баардыгын ушул жерден көрсөңүздөр болот. Мына өзүңүздүн сүрөтүңүз турган эмени бассаңыз, сиздин өзүңүздүн публикацияларыңыз чыгат, сиздин өзүңүздүн постторуңуз чыгат мына жерде. Сиз жазган посттордун баары ушул жерден чыгат. Мынакей. Мына посттор. Эми мына жерди бассаңыз, мына сиз тарткан түз эфирлер, стористер, түз эфир IGTV-лердин ушунун баары ушул жерде сакталат. Анан мына жерде функциялары бар дагы. Архив дегенде сиздин киргизген постторуңуз чыгат. Архив фотолоруңуз чыгат. Мынакей. Историяларыңыз чыгат. Ушул жерде баардыгы чыгат. Статистикада мынакей. Мындай статистика. Сиздин видеолоруңузду канча адам көрдү, канча охват болду, ушулардын баардыгы статистикадан көрсөңүздөр болот. Сохраненные дегенге сиз бирөөлөрдүн өзүңүзгө жаккан постторун сохранить этип алсаңыз болот да. Ушул жерге сохраненный болот. Ушул жерде сакталат. Мына жерге плюсту бассаңыздар, публикация киргизесизби, история киргизесизби, актуальныйга киргизесизби, историяны, видеолоруңузду киргизесизби, ушунун баардыгын ушул жерде койсоңуздар болот. Плюсту бассаңыздар чыгат. Жалпы ушундай.